Достор, дагы бир жолу сөзүбүзгө бекем турдук. Жана биз силер үчүн сөз берген музыкалык конокторубуз дагы дайын. Сол тарапта отурат, канышайт. Азыркы учурда көпчүлүк бийкечтердин жана өспүрүмдөрдүн фанат мындайча айтканда кумирине айланган Бейгиш менен Каспер бүгүн таңшоолоду. Кош келипсиз. Ассалам алейкум. Саламатсыздарбы? НТС каналынын көрүүчүлөрүнө кутман таң демекчибиз. Маанайыңыздар кандай? Маанай жакшы. Жакшы сон. Каспер мырза, бул эмне дегенди билдирет? Мен жаштардын тилинен. Бул пис, бул мир деген. Тынчтык орносун деп. Тынчтык болсун деп. Жакшы. Жаңылыктар менен бөлүшүп атсыңар. Жаңылыктар менен жаңырлар жаратып атабыз, буюрса. Заманбап 2 альбом жасалууда. Мессага. Андан сырткарда сольный альбомдор даярдалып жатат. Жана өзүнүн Заманбап аттуу бренд кийимибиз чыккан. Кийим чыккан. Жана биз социалдык тармактардан байкап калабыз, көпчүлүк учурда сиздердин фан клубтарыңыз абдан көп. Мисалы, Бейгиш фан номер 1, Бейгиш фан номер 2 дегендерчи. 365 деген. Мына негизи фанаттар менен жолугушуулар болуп турабы, фан клуб? Жок, негизи азырынча андай жок. Бирок мен да байкап атам, Инстаграмда 3-4 баракча бар экен ошондой. Кээде жазып калышат, Бейгиш байке репост кылып коесузбу деп. Азырынча кажети жок кандай. Негизи өзүңүздөрдүн күйөрмандарыңызга болгон мамилелер кандай? Аябай жакшы, албетте аябай жакшы. Биз өзүбүздүн күйөрмандарыбызды жакшы көрөбүз. Сыйлайбыз, урматтайбыз. Неге дегенде күйөрман киши негизи күйөрмандар болот, алар бар. Биздин ырлар элге тарайт. Биз жаңы гана материалдан көрдүк, Бейонсенин күйөрманы көргөндө аны жанынан көрүп кулап калыптыр да, эсин жоготуп. Ал эми сиздерде негизи күйөрмандарыңыздын балким кандайдыр бир кылык жоруктарына көп болдуңуздар беле? Жок, бизде эми кандай? Эси болуп чыгып калган балдарды көргөндө күйөрмандарды көргөмүн. Негизи дүйнөлүк уровендеги ырчылар менен биздин уровень ал эки башка уровень. Туура, албетте. Жана биздин менталитет менен элдердин башка, Америкадагы элдердин менталитети да башка. Ошондуктан бизде максимум эмне болот, бул кучактап кармап турушу мүмкүн да. Бир жол кучактап алайынчы деп. Ошондой учурларда эмне кыласыз? Бул дагы дейсиз, кел кучактап ал деп кучактап коесуң. Жакшы. Бир аша чаап кеткен учурлар болгон эмес демек. Жок, кандай учурлар? Мисалы түндө чалып, СМС жазып, бир коркутуп, мисалы, Бейгиш алды кепкең мага бербесең депчи. электрошок менен келип алды. Ошондой учурлар болгон экен да? Жок, кандай болгон эмес, Жакшы. Сиздер ушу бир чыгарманы арнаган учурда бир күйөрмандарыбызга бир чыгарманы арнайбыз деп, күйөрман деген бир жазуу пландарыңыздар барбы? Негизи ушундай бул күйөрман менен атайын күйөрмандарга арнаган чыгарма болот буюрса, бирок азырынча жок. Негизинде бардык чыгарма бар деле биздин күйөрмандарга арнаган. Жигиттер, негизинен экинчи альбом деп калдыңыздар. Альбомго канча трек сыя турган болду, баш аягы жана аталышы кандай болот? Азырынча канча трек болорун айта албайбыз, эмнеге дегенде жазылып аткан учурда. Негизи бир 12ден 15ге чейин болот, альбомдун. Жакшы. Биринчи альбомдун баягы жүрүшү кандай болду? Себеби кыргыз музыкасында жаңы лейбл чыгарып, ошол лейблды маркетинг кылып, өнүктүрүп, жаңы гана алдыгачкы астейдилик кадамдарын жасап жаткан учурда биринчи альбомдун тагдыры кандай болду? Экинчи альбом жасатканга караганда, демек, бул нерсени кылса болот турбайбы? Албетте кылса болот экен. Биринчи альбомду биз iTunes тармактарынан сатыкка чыгарганбыз. Биринчи альбом өзүнүн ал жака киргизген, короткон акчадан 3 эсе көп акча таптı десек болот. Ал жактан iTunes'тан. Бул жерден дисктерин саткан учурда 70% дисктер сатылды десек болот. Калган 30%ын тараттык, белек кылып катып, белек түрүндө бердик. Бизге эң башкысы ошо альбомдун ичиндеги ырлар, ал ырлардын таасирин көрүп атабыз. Кудайга шүгүр, жакшы. Экинчи альбом деле бул Заманбап 1, Заманбап 2, ар бир жыл сайын Заманбап 3 деп
традиция болуп калды. Демек, iTunes'ка ырларыңызды жүктөп, ырчылар, ал жакка сатыкка чыгарып, ал жактан да бир финансылык булак айланса болот турбайбы, достор. Ошондуктан мен оюмча Заманбап чында эле өзүнүн атына дал келип, Заманбап бир жолдор менен музыканы элге таратууга өткөн экен. Балким чында эле жаңы багыт, жаңы булакты табаткан жигиттерибизге ийгиликтери калып өтөлү да. Жана сиздерге мүмкүн болсо микрофондорго өтүп, бизди бир мындай рэп ритмине салып бериңиздер деп сурамакчыбыз. Форева Фрунзе дейт. Каспердин үстүндөгү кийими, чындап. Мындай кийимди Энес Айбутинден албасаңыздар болот. Кичинекей кола. Жакшы. Кайсы чыгарманы аткарабыз, жигиттер? Апаке. Апаке? Эң сон. Анда болсо бардык жалпы апаларыбызга арналсын Бегиш жана Каспер. Кеттик. Достор, жалпы НТС телеканалын көрүүчүлөрүнө арналмакчы. Ар дайым апакелер ден соолукта болсун. Апам жапкан нанды сагынам, кылгым келет тарап кетти келген алыман. Апам үчүн даяр күчүм барына. Ата кем да ардайым баранын жанында. Асыл заты мен экем, ордуна жан эч табылбас берекем. Жарыктыкта ойлонгону анын жалгыз, үмүттөнгөн наристес мен экем. Кучагыма алгым келет бекем, бейшене таманында экен. Ар бир сулуу кыз алдара жага жетет, урпа кулап бул өмүргө из калтырып кетет. Апам мага жаман жолдо жүрбө дейт, бирөө кулап калса көтөрүп кой күлбө дейт. Кечикпе эшикте көпкө жүрбө дейт, билгин анын сөздөрүнө дүйнөдөн келбейт. Оба мен угам сөздөрүн калам өзгөрүп анын жанында. Апакемдин жаны канымда, сүйүткүм келет бул дүйнөдө барында. Эч тарынтпай көзү жаш багында, мен үчүн жаш апам элүүдөн ашкан курагында. Апам курамымда, бар үчүн ал адам, мен бул жерде турамында. Апам менин атакемдин сүйгөнү, апам барда жарыкчыраак үйдөгү. Жогу жаша бир өмүрдү бөлүшүп биз, ичиндебиз тегеренген дүйнөнү. Алыс болсом сагынамын күлгөнүн, жан берген ак сүтүн, уйкусуз түндөрүн. Актай албай, арнасам да, терип келип бүт алам мен гүлдөрүн. Апам мага жаман жолдо жүрбө дейт, бирөө кулап калса көтөрүп кой күлбө дейт. Кечикпе эшикте көпкө жүрбө дейт, билгин анын сөздөрүнө дүйнөдөн келбейт. Арнаймын бардык эне затына, өз балдарынын атынан. Сактасын көңүлүн алып жакындар, деген сунушум бар катымда. Арнаймын бардык эне затына, өз балдарынын атынан. Сактасын көңүлүн алып жакындар, деген сунушум бар катымда. Апаке жашаңыз өмүрдүн гүлү болуп, сөзүңүз көңүлдүн үнү болсун. Алыста болсом ойлоймун түнү бою, билемин сиздин да менде оюңуз. Апаке жылмайып коюңуз, 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 апаке жылмайып коюңуз. Бирөө кулап калса көтөрүп кой күлбө дейт, кечикпе эшикте көпкө жүрбө дейт, билгин анын сөздөрүнө дүйнөдөн келбейт. Браво. Браво. Азаматсыздар. Чоң рахмат сиздерге. Жигиттер, азаматсыздар. Апаке жылмайып койчу дейт. Негизи сиздердин чыгармачылыгыңыздарда өзгөчө рэпти бир өнөр катары алып алган соң, акыркы күндөрү эми атын атабай койгон күндө эле кыргыз ырларынын өзгөчө жаш аткаруучунун, жаш теле алып баруучулардын деле сүйлөп аткан сөзүндөгү өзөгү, анын мааниси туура жеткирип берүү бир чоң маселеге айланды. Ушул тууралуу балким жигиттер пикириңерди билдирип кетсек. Кыргыз тилинин таңалдап жаткан соң, анын дагы жоопкерчилиги ошол эле оор жүк болуп бизге берилип жатпайбы? Ооба, негизи мен ойлойм, ар бир алып баруучу, ар бир өнөр адамы, өнөрпөз адам бул эгер өзүнүн өнөрүн кыргыз тилинде, өзүнүн чыгармасын кыргыз тилинде кылып атса, кандай болбосо дагы өзүнүн өз салымын кыргыз тилине кошуп атат деп ойлойм. Неге дегенде силерди, бизди негизи өнөр адамдардын экран аркылуу кишилер көрүп, кумир тутуп, аларга окшошоюн деп аракеттерин кылат. Ошондуктан аз болду дегенде дагы жаш өсүп келаткан өспүрүмдөр үчүн биз
кыргыз тилине өз салымыбызды кошуп атабыз деп ойлойм. Бирок негизи сен айтып аткандагы туура. Анын оорчулугу бар өзүдө. Биздин айтып аткан кезде жөн эле сүйлөй бербей, анын мааниси бар болуш керек. Мен туура түшүнүп атамбы сени? Туура. Сен бир оңкойсуз акыбалдар пайда болот атпайбы? Бир чыгарманы аткарганда. Биз эмне дейбиз эми? Кыргыз тилин даңазалап жүрөлү. Сиздер жүрүңүздөр. Себеби чындап сиздерди уккан аудиторияңыздар өтө кенен. Жана жалпы фанаттардын атынан мен азаматтар келип кучактап эмес болуп калат окшойт. Сиздерге дагы бир чоң рахматыбызды билдиребиз. Терең ыраазычылык жана ар дайым тегил элибиз үчүн, биздин телекөрүүчүлөр үчүн ошо сиздер жаңы аткарган жагымдуу ырларды күтөбүз. Дагы да каттап жүрө бериңиздер. Силерге да тунук эфир каалайбыз. Рахмат силерге достор. Дейиш менен Каспар бүгүн биздин студиябызда болду. Биздин эфирибиз уланат.